Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Көптөн бери ушул биткоин криптовалютасына прогноз бере эле келем. Бүгүн болсо ушуну берип кетейин дедим. Мен акыркы видеолорумду карасаңыздар, криптовалюта ушул биткоиндин баасы ушул тегеректе жүргөн кезде мен прогноз бергем да, акыркы видеолорумду карасаңыздарчы, мынакей. Ушул жерде жүргөн болчу да. Мен айтып аттым эле, ушул жерде мындай болуп баягы эме чыгат деп. Либо вымпел чыгып, ылдый түшүшү мүмкүн $60.000 деп, мисалы же флаг чыгып деп. Мисалы үчүн азыр бул жерде мынакей, мындай карасак флаг турат да, мына. Флагдыкы мына могу жерин ала турган болсок, могу отрезокты. То есть бул түшкөндө ошого чейин түштү. Мына могу флаг иштеди да, кыскасы. Мисалы үчүн уже бул болсо кайра азыркы учурда мына өчүрүп ажа айлаглайын. Флаг иштеди. Эми болсо бул жерде кандай картинаны көрүшүбүз мүмкүн. Көптөр мисалы үчүн баягы коркуп кетти. Баасы түшкөндөчү, медвежий рынок башталды деп, мисалы үчүн мындайынан линияны чийип алып, сопротивлениени коюп алып, уже бүттү ылдый түшөт, биткоин дагы 40 000ге түшөт дегендер бар. Но биткоин да ал жака оңой менен түшпөйт да. Эмнеге дегенде азыр мисалы үчүн могу жерде восходящий линия бар. Линия поддержки. То есть бул деген именно чоң трендовый канал могучу. Бул ичиндегиси болчу, а могу самый главный эме да, уровень да азырчы. То есть бул уровеньди пока пробой боло элек. Ушул уровеньди пробой кылса, анан кийин нисходящий трендовый нисходящий тренд башталат. Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Көптөн бери ушул биткоин криптовалютасына прогноз бере эле келем. Бүгүн прогноз кылып кетейин. Бүгүн болсо ушу 9 февраль. Азыркы учурда биткоиндин баасы мынакей $60.229 болуп турган кези да. Бул уже мына могу уровеньге чейин түштү. $60.000 чейин тийип, азыр ушул жерде жүрөт да. Эгерде мен акыркы видеолорумду карай турган болсоңуздар, мен ушул тегеректе жүргөн кезде, мына ушул жерде жүргөн кезде прогноз берген, могу еще флаг чыга элек болчу да. Мисалы, могу жерден айтканым бар, то что бул жерден флаг чыгып, мынтип, либо вымпел чыгып, анан ылдый түшүшү мүмкүн $60.000 чейин дегенчи. То есть бирок $70.000 да түшүрбөй кетип калышы мүмкүн дегем да бул жерде, потому что бандай эме деп коет. Мына могу жердегидей болупчу. Мисалы үчүн могу жерден түшүп келип, мына кичине мындайраак түшүп туруп, анан кайра өйдө кетип калбады. Ушул картина кайталашы мүмкүн дегем да. Либо, то есть мондай флаг. То есть баягы медвежий флаг болуп туруп, баасы ушул $60.000 чейин түшүшү мүмкүн дегем. Эми бул жерде азыркы учурда мына могу трендовый линиябызды именно пробой кылды. Бул мурунку исторический линия, муну алсак, мындай карасак, бул исторический, бул жактан бери келаткан линия. Андан кийинки ушул линияны пробой кылган да мурда, андан кийинки линиябыз бул важнее да буга карагандачы. Потому что уже буну пробой кылган да, а могуну еще пробой кыла элек. Бул азыр эң күчтүү уровень болуп турат могучу. То есть могу канал болсо, мына общий канал болсо, ушул каналдын эң күчтүү уровени мына могу да. То есть ошон үчүн мен айткам, бул $60.000 келип кайра эле өйдө кетиш керек депчи. Азыр кандай картина болушу мүмкүн? То есть либо, то есть биз азыр мисалы үчүн дагы жана согуш жана Эпштейн боюнча маалыматтар чыгып ушундай болсо, көбүрөөкчү. То есть ушул жерде мынтип жүрүп калышыбыз да мүмкүн да, мына. Могу жерде. Мындай болуп, ушул жак менен мынтип барып, анан мындай болуп, мынтип бияка анан мынтип өсүшү мүмкүн да. То есть ушундай картина болушу мүмкүн да, бир вариантчы. Либо бир варианты бул жерден кайра эле отскок берип, бул жака өйдө көздөй мындай отскок берип туруп, могу жактан резко мынтип өсүп башташы да мүмкүн да, мындай болуп. Бул дагы бир варианты. Же болбосо үчүнчү варианты, то есть эгерде ушунчалык эле Трамптагы президентстводон түшүп кете турган болсо, ал аябай эле күчтүү удар болуп, то есть бул криптовалюта анда действительно дагы могу жака чейин түшүп калышы мүмкүн да, мондай болупчу, могу жака барып келип, анан кайра мынтип көтөрүлүшү да мүмкүн. Но вряд ли да мындай нерсе. Мен билбейм, мындай картинага мындай оңгой менен барбайбыз деп ойлойм да. Эмнеге дегенде, то что Эпштейн менен болгон нерсе деле бул Трамптын бир планы деп ойлойм.
Анткени элдин баардыгы биткоиндарды сатпай жатат. Биткоиндагы 21 миллион биткоинду кыскасы талашып жатат да, менин көз карашым боюнчачы ошол биткоинду саттырыш үчүн мен айткандарым бар, то что азыр биткоин өлдү, түшөт, жок болот деген информацияларды угасыңар депчи. Ошондой информациялар азыр чыгып жатат да. Именно өлдү дегенде ушул жерден бүт сатып атат, бирок байкасаңыздар башка чоң корпорациялар биткоинду дагы эле алып жатат. Алар деген биткоинду бул 100 миңден, 120 миңден деле алышкан. Азыр бул жака түшүп атабы, ылдый түшүп атса деле алар кайра эле докупать этип алып атат. Эми алар 120 миңден, 100 миңден алган биткоиндарын азыр мисалы үчүн 60-70 миңден сатып алса, примерно бир 75-80 миңден айланып калат да, ошол эмелерчи, бааларычы. Как будто общий среднийге чакканда эменичи чыгарганда примерно 75 миң, 80 миң доллардан айланып калат да биткоиндарычы. Ошон үчүн алар деген ала берет. Элдер коркуп саткан сайын алар сатып ала берет, чоң корпорацияларчы. Анан элдер кайра сатып алайын десе уже ала албай калат да. Эмнеге дегенде азыр мисалы үчүн биржага кирип 10 штук биткоин сатып ала албайсыңар да, жок биржада андай. То есть 10 штук биткоинду, то есть биржа өзү араң чогултат да. Азыр мындай эле прямой эле колдон алып коюп атат да көбүнчөчү. Поэтому биржалардан баягы биткоинди алыш дагы оңой эмес, то есть нету биткоина. Ошону элдер көрбөй жатат. Поэтому мен айтып атканым, то что бул биткоин дальше кетет деген вероятность менимче жок. Мына могу линияны буну пробой кылбай, мына монун ичи менен өсүп келет да, мына бияка жетти, бул жакка келди, мына кайра бул жакка чейин өстү, кайра бул жакка келди. Эми бул жак менен мына мондай бир картина көрүшүбүз мүмкүн да, мындай болупчу. Мындай болуп, могу жак менен барып мондай бир картиналарды көрүшүбүз мүмкүн да эми. Или там примерно вот такой да, допустим, мындай. Могу жактан резкий мындай могу жака тип, анан кайра мындай болуп, мондай двойное дно чыгып, көбүнчө ушундай да, двойное дно, двойная вершина, жанагы именно голова плечи дегендер чыгып, разворот болот да көбүнчөчү. Бул жерде деле ушундай болушу мүмкүн. Бир вариант ушундай, мондай чыкса, бул жерден резкий рост болот, бул жактан кайра мондай болуп флаг болуп, анан кайра резкий мондай рост болуп, могу жака кетишибиз мүмкүн, мондай болупчу. Дальше анан бул жактан кайра эле баягындай нерсе кайталып мынтип, анан дальше мындай. Вот такую картину мы можем увидеть, да, возможно. Андан кийин дагы бир варианты. Бул жерден резкий, эгерде мындай отскок болсо, бул жакачы мондайчы. То есть бул жакта мынтип бар, анан голова и плечи болушу мүмкүн да. То есть голова и плечи болсо, өчүп кетти. Мынакей. Могу жерден мындай болсо, мындай болупчу. Мындай болуп келип, анан мындай болуп, то есть мондай голова и плечи да болуп калышы мүмкүн да, могу жердечи. Мондай болуп, анан могу жердеги эмесин, линия шеясын пробой кылсам, могу жердеги таргет менен алганда, то есть резкий росттор могу жака монтип кетиши мүмкүн да. То есть ушундай дагы бир вариант бар. Либо бул жак менен кайра мындай болуп, могу жерде мындай болуп, мынтип жайдан өсүп, мындай болуп, ушундайлар өсүшү мүмкүн да, мындай. То есть ушундай картиналарды чийсек болот, примерно да. Бул жакта деген еще ушундай болуп, эме дагы болушу мүмкүн. Чашка с ручкой дегенчи, то есть чашка с ручкой деген бул паттерн продолжение могу жерде көбүрөөк турушу мүмкүн да, мондай болупчу. Мынакей. Дагы бир вариантын көрсөтүп кетейин. Мына могу жерде мындай болуп, бул именно паттерн ушундай чашка эме дегендер ушундай болуп түзүлөт да. Мондай болупчу. Мондай келип, могу жака чейин келди, анан бул жактан кайра мондай болуп түшүп, маяка чейин могу жерде мондайлар болот да. То есть ушундай болуп туруп, анан кайра мындай болуп кетип, муну пробой кылганда уже могу жерде чашка с ручкой деп коет муну. То есть мондай таргет. Көрдүңөрбү, могу жактан уже резкий росттор кетет да, өйдөгөстөйчү уже. Там 200 миңден өйдө деген сыяктуу. Бул жака ушундай нерсе тартылышы мүмкүн да. Мондай картина көрүңүздөрбү? Бул чашка с ручкой, это паттерн продолжение. То есть мынакей рост кетип атабы? То есть паттерн продолжение. Ошол сыяктуу мына могу жерде деле карасаңыздар, мына чашка бар могу жерде дагычы. Мындай чийипти. Дагы көрсөтөйүн.
Чилбей калат да мунусу дагы. Мына могу жерде деле карасаңар мына көрүсүздарбы? Мына мондай болуп, мына могу жерде мондай болду, көрүсүздарбы? Могу дагы чашка с ручкой. Көрүсүздарбы? Могу жерде өзүнчө флаг бар. Флаг бар, ай бул чашка с ручкой мына. Муну пробой кылды, резкий росттор кетти мына. Мына могу жерде алып кетти, көрүңүздөрбү? Мына ушундай мондай болуп өстү да ошол чашка с ручкой. И дальше, допустим, дагы эле ушундай эле нерсе картинаны көрүшүңүз мүмкүн да, могу жактанчы. Ушундай болуп, кайра могу жерде мындай болуп, анан дальше өйдө кете турган. Поэтому бул биткоин криптовалютасынын негизи келечеги чоң. Бул менин көз карашым негизи. 2030-жылдарга чейин негизи $1 миллион чыгат деген прогноз бар. Буюрса ушул $1 миллион чыгат деген менин дагы үмүтүм бар. Азыркы учурда көп адамдын ушундай алып кала турган биткоиндин мүмкүнчүлүктөрү бар. Криптовалютаны окуп үйрөнүп коюңуздар өзүңүздөр үчүн. То есть бул аябай кандай десем керектүү сфера десек болот, чөйрө. Потому что бул криптовалюта чөйрөсүндө акча табуунун көптөгөн жолдору бар. Анан ошо жолдорун дагы үйрөнүп алсаңыздар, бул өзүңүздөргө дополнительный доход катары көрсөңүздөр болот да. Анан буну негизи трейдингди өзү основной источник дохода кылыш үчүн бул өтө кыйын, оңой эмес. Ушинтип айтып коеюн, дагы ушул менин видеолорумду көрүп турсаңыздар, көп ушул трейдинг боюнча көп информацияларды берип турам, чтобы элдер розовый очкилерин чечип, а то көп адамдар аябай чоң ожидание менен келип жатат негизи бул трейдинг чөйрөсүнө, жана акчаларын аябай көп жоготуп жаткандар бар. Поэтому мындай реальный картиналарды мен айтып берип турам да бул жактан. Ошон үчүн мага катталганды унутпаңыздар. Эми болсо ошол биткоин криптовалютасын эгерде өзүңүздөр сатып алганды, сатканды, сактаганды жана ошол акчаңарды обналичка кылганды үйрөнгүңүз келсе, ушул биржалар менен колдонгонду үйрөнөм десеңиздер, ушул 2,5 миң сомго үйрөнсөңүздөр болот онлайн форматта. Жок, мен деген мындай бир коркуп жатам баскандан кнопкаларды, ушу мени бирөө карап турса жакшы болот эле десеңиздер, сопровождение менен үйрөнсөңүздөр дагы болот да. Эгерде ушул криптовалютаны алып сатканды, анан биржаны, крипто кошелёкторду колдонгонду 3 күнүн ичинде үйрөнгүңүз келсе, анда мага дайректке жазып коюңуз, андан сизге мен толук консультация берем. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, баардыгыңыздарга ийгилик каалайм.